Нуржамал Султангазиева бир нече жыл мурун тааныш адамына чоң суммадагы акчаны карызга берген. Каражатын кайтарып ала албай, аял жардам сурап жеке адвокатка кайрылган. Бирок юрист кызматына акча алып, аялга жардам бере алган эмес. Айласы кеткен Нуржамал Султангазиева акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борборуна келген. Бул жерден ага кеңештер берилип, маселе анын пайдасына чечилген. Ушул жерде мага Жамалбек уулу Акылбек дегенди чолпон дайындап берди. Мен просто ушунчалык мен ыраазычылыгымды айткым келет, рахматымды айткым келет. Себеби апрелде мен ошо апрелде кайрылып турмун. Ошо апрелде кийин соттум болду. Сотто ыңдайынан алсам мен утуп алдым да. Эми Нуржамал Султангазиева бардык юридикалык маселе чыккан учурда акысыз юридикалык жардам берүү борборунан кеңеш алат. Республикада бекер юридикалык кеңеш берген 33 борбор бар. Алардын ишин мындан ары бүгүн кеңсеси ачылган мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борбору көзөмөлдөп турмакчы. Ачылыш аземине юстиция министрлигинен, мамлекеттик органдардан жана аталган борборго каржылык колдоо көрсөткөн ПРООНдун өкүлдөрү катышты. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борборунда ар бир жаран алгачкы кеңештерди ала алат. Зарыл болгон учурда бул жерден квалификациялуу юридикалык жардам берилет. Башкача айтканда, сот өндүрүшүндө колдоо, соттук жана процессуалдык жардам көрсөтүлөт. Юридикалык жардам биздин мамлекетте эки түрдө берилет. Биринчи түрү консультациялык жардам, ал эми экинчи түрү квалификациялык юридикалык жардам деп коебуз. Биринчи түрү кеп кеңеш берүү, мындайча айтканда, экинчи түрү болсо адвокат менен жарандарыбыз камсыздык берүү. Мына ушул юридикалык жардам биринчи түрү консультациялык жардам ушул биздин борбор түзүлгөндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин 2030 миңден ашык жарандарга биз кеп кеңеш юридикалык жардам бергенбиз. Ал эми юридикалык жардам экинчи түрү квалификациялык жардам болсо биз 40 миңден ашык жарандарга адвокаттар менен камсыз кылып бердик. Республика боюнча жалпы 33 акысыз юридикалык жардам берүү борбору жарандарды тейлөө үчүн зарыл болгон бардык нерселер менен жабдылган. Консультациялар түзүлгөн график боюнча мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасына кирген тажрыйбалуу юристтер жана адвокаттар тарабынан берилет. Азыр пилоттук режимде АИС ГГУИП деген иштеп жатат. Бул автоматтык түрдө жанагы тергөөчү менен же бир адвокат менен адвокаттын ортосундагы бир өздөрүнө ыңгайлуу адамдар менен бир жардам алууну болтурбош үчүн бир автоматтык түрдө баягы кезекте турган кезметтеги адвокаттар менен жардам алуу тартиби жөнгө салынып атат. Ош жана Чүй облустарында 17 акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борборун ачуу юстиция министрлиги менен Кыргызстандагы Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын кызматташуусунун негизинде мүмкүн болду. Бул Финляндиянын тышкы иштер министрлиги тарабынан каржыланган Кыргыз Республикасында юридикалык ыйгарым укуктарды камсыздоо үчүн сот адилеттигине туруктуу жеткиликтүүлүккө карай долбоорунун алкагында ишке ашкан. Доступ к правосудию является для ПРООН одним из важных. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы үчүн адилеттүүлүккө жетүү эң башкы принциптеринин жана программалык багыттарынын бири. Бул багыт боюнча иштеген Финляндиянын өкмөтү менен биз ийгиликтүү сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Алар бизге негизги каржы булактары болуп берди. 2014 жылдан бери юстиция министрлиги менен тыгыз кызматташып келебиз. Биз координациялоо боюнча борбор түзүп кеңсени ачтык. Координациялоо боюнча борбор менен биргеликте өлкөдө 17 акысыз юридикалык жардам берүү борбору ишке берилди. Офистик жабдууларды алып, жарандар ыңгайлуу шартта юридикалык жардам алыш үчүн оңдоп түзөө иштерин жүргүздүк. Те граждане, которые не могут сами оплатить юридические услуги, могли получать услуги в очень хороших условиях. Борбордун иштөө мезгилинде жалпысынан 230 миң жаранга алгачкы юридикалык жардам көрсөтүлгөн. Ал эми 40 миңден ашуун жаран экинчи жардам алган. Борбордун юристтери жоопкерчилик алган бардык иштердин 65% кайрылган адамдардын пайдасына чечилген.